Биз эртеге сооп көз чачырай турган учур келет. Бала атадан, ата баладан, энеден, бир туугандан кача турган күн келет. Аялдан, бала чакадан кача турган күн келет. Бирөөгө бир сооп бербей турган, өзүнүн жанын ойлой турган күн келет. Сооп менен эсептеше турган күн келет. Ошон үчүн иншалла, мынакей Аллахумма гфирли валил муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат. Болду. Кыска дуа. Буну жазайлы, жаттайлы. Эмне кылабыз аны? Башка эмне кылабыз аны? Эгер ушуну үйрөнбөсөң, анда эмне кылабыз? Жөн отура бер. Анда интернеттин карап отура бер, анда келерге. Же болсо дагы бир нерсе ушакта айтып, же саясат айтып отура бер. Будан не пайда? Күнөөдөн башка эчтеке албайсың. Эч кандай пайда жок. Жарым саат саясат сүйлөгөндөн көрө, жарым саат зикир кылсаң ушу пайдалуу эмеспи? Жарым саат телефон көрүп отургандан көрө, жарым саат Кур'ан окуп дуа кылсаң пайда эмеспи? Ошон үчүн иншалла бул жерге келгенде шайтандардын да кичинекей, о Кыргызстанда шайтандар калып кетти. Кыргызстанда шайтанчиктер бар го, калып кетти. Алар биз азгыра албайт. Меккеде башка шайтан келди биз менен аны. Башка шайтандар чоң азгыра турган. Алгандай көбүнчө улуу амалдан төмөнкүгө түшүрө турган шайтандар. Бул жакта мисалы күнөө кылдырганга тияк неме кыла албайт го. Жана арам нерселерге. Бирок мынал жагынан адамдарды түрттейт, жаман көр дейт. Эч ким менен түртүшпөйлү, эч кимди жаман көрбөйлү, бирөөнү кемсинтпейлү, бирөөнү акарат кылбайлы, бирөөнүн үстүнөн күлбөйлү, бирөөгө текеберленип, бирөөгө көрө албастык кылбайлы. Бардыгы мейли ал кыргызстандык болобу, мейли ушул жерде башка болобу, биз бардыгына салам алейкум деп жооп берели, бардыгын жакшы көрөйлү. Мейли кара туугандар болобу, мейли Бангладештик, Пакистандык болобу, жумушчу, кызматчы болобу, сиз аны кемситпеңиз. Сиз өз боюңузду көтөрбөң, текеберленбеңиз. Эмнеден жаралганды ойлонуңуз, эмне болоруңузду ойлонуңуз. Ушу эки нерсе сиздин акыйкатыңызды түшүндүрөт. Эмнеден жаралдым эле? Бир тамчы суудан эмне болормун? Көргө баргандан кийин чаяндын, Кудай сактасын, курт кумурсканын жел менен жексем болот. Өлгөн адамдарды көргөнсүздөр да. Сөөгүнөн башка эмне калды? Сөөгү деле калган жокко. Кандай болбосун урматтуу туугандар? Мынакей биринчиден дуа кылайлы, өзүбүздүн Алла Тааладан магфират сурайлы. Магфират деген кечирилүүлүк. Эмне экени? Кечирилүү. Аллаху магфирли дегени, я Алла, магфират кыл мени. Магфират деп угуп алыңыз. Магфират деген сөз кандай? Виқаят шарр даб ма ситриха. Магфират деген сөз кечиримдүүлүк деп кыргызча которулуп атат. Буну түшүндүрмөсүн айтып берип коеюн. Күнөөнүн жамандыгынан сактоо, аны жашыруу менен бирге. Күнөөнүн жамандыгынан сактоо. Ар бир күнөөнүн жамандыгы бар. Өзүнө жараша. Чоң күнөөнүн жамандыгы бар, кичинекей күнөөнүн жамандыгы бар. Чоң күнөөлөрдүн жамандыгы өзүнчө. Түшүнүпсүздарбы? Ар бир күнөөнүн жамандыгы бар. Ошонун жамандыгынан сактаганды сураган магфират деп коет. Мааситриха, я Алла ушу күнөөмдү ашкере кылба. Эч кимге айтпа. Жашырып кой. Сатыр кылып кой. Парда жаап кой. Мен күнөөмдү ошо билбесе экен эч ким. Я Алла, дүйнөдө дагы эч ким билбесин, ахиретте дагы эч ким билбесин деп. Ya Allah, sen bilesin, men bilem, men günahkarım, sen günahını geçiricisin. Al-Gaffar, Antel-Gaffar. Allah Teala günahları geçirici, gayra geçirici. Allahümme indaka afuvun, tuhibbul affa fa'fu anni. Ayşe radıyallahu anha yeneviz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de qarab, ayavay настроениесі жақсы болып қалған екен, сұрап қалды да. Ya Rasulallah dedi, егер де қадір түн маңа тағдырыма нәсіп болып қалса, қайсы дуаны қылайын деп сұрады да. Себеп дегенде дуа қабыл, өзгөчө қабыл бола тұрған. Қадір түндердің сұлтаны, дуалардың сұлтаны. Қайсы дуаны қылайын дегенде Пайғамбарымыз не жауап берді? Аллахумма иннака афувун. Ya Allah, әлбетте сен кешірімдісің. Тухиббул аффа. Кешіргенді жақсы көресің. Фафу анни. Андықтан мені кешірген. Ya Allah, sen kechirindüsün. Kechirүүчүсүн. Kechirgенди жақсы көрөсүн. Мени кечиргин деген дуаны айтып атат. Кимге? Айшенебизге айтып атат. Ким айтып атат? Адамзаттын мырзасы. Пайгамбарлардын пайгамбары, аламдын мерими, эки дүйнөнүн тажы. Ким айтып атат? Кандай деген сөз? Кандай берекелүү дуа? Вахий сүйлөгөнү. Кимге айтып атат? Эң сүйгөнүнө айтып атат. Айшенебизди эң сүйгөн, эң жакшы көргөн. Мынакей. Айшенебизди кандай даражасы? Диндин 3/1 бөлүгү Айшенебизден берилген. Радıyallahu anha. Allah Taala разы болсун. Мынакей. Демек тугандар, биринчи кечиримдүүлүк сурайлы өзүбүзгө, андан кийин ата-энебизге, анан жалпы мусулмандарга, үммөттөргө кечирим сурайлы. Кафырларга кечирим сураса болбойт. Аларга хидаят сурайбыз. Я Алла, хидаят бер, иман бер ушу кафырга. Иман бер, ушу түбөлүктүү досоктон кутулуп калсын. Бу дүйнөгө ким келип ким кетпеген? Ахирет, маселе ахиреттики.
50.000 sene. Miqdaruhu 50.000 sene. Ahiretin bir günü 50.000 yılga bara var. Bir ele gün 50.000 yıl. Biz bu dünyada 50.000 yıl turabız mı? En köp bolgonu bir 70-80 yıl. Peygamberimiz aytkan, men ümmetimden ömürü 60 менен 70'tin ortasında. 80-90-100'ge çıkan az. 40-50-30'da ölüp kalganda hazır. Az. Biroq orta boca boldu 60 менен 70 yılın ortasında. 60 менен 70'tin ortasında ahiret assalamu aleykum kete vermeydi. Жалпысы ушундай. Ошон үчүн иншалла канча ömürüңүз калды Алла билет. Сизди шайтан азгырбасын. Кийин дагы бир келесин, ажылыкка келесин, умурга келесин. Жок, бүгүнкү күн менин күнүм. Бүгүнкү күн менин бактылуулугум. Жашоо 3 күн. İbn Dinar aytат канча дейт? 3 күн дейт. Кече, бүгүн, эртең. 3 эле күн. Кечеги күн өттү, кандай өткөздүңүз, кыямат күнү көрөсүз. Жакшылыгындагы, жамандыгындагы, сообундагы, азабындагы. Kıyamet günü görürüz. Geçen günde kança namaz okudunuz, kança zikir kıldınız, kança dua kıldınız. Geçen gün. Geçen gününüz kança 24 saat kanday öttü. Ana kıyamet günü görürüz. Ertenki gün bizge belgisiz. Ertenki gün bizge karangı. Kim bu dünyada bolat, kim bolboyt, kimdi görürüz, kimdi jolgabız, belgisiz bizge ertenki gün. Alamda ertenki gün nemne kütüp atat, belgisiz. Bugünkü gün mına bizdeki bar kolumuzdağı gün bugünkü gün eken. Uşu gündü kadırlaylı. Uşu gündü oңолойлу, жүрөгүбүздү тазалайлы, Аллага жакындайлы, Алладан кечирим сурайлы, Алланын разычылыгын бейишин сурайлы, наразычылыгын тозогунан пана тилейли. Я Алла разычылыгын сурайлы. Эмне сурайлы? Алланын разычылыгын сурайлы. Күнөөбүздүн кечиримдүүлүгүн сурадыкпы? Эми эмнени сурайбыз? Алланын разычылыгын. Я Алла, өзүң разы бол. Алла Тааланын бейишин сурайлы. Түбөлүктүү бара турган жай бейишти сурайлы. Allah Taala'nın narazıçılığından jana dozogунан пана tileydi. Makul tuğanlar, demek ki inşallah geçirim surap atabız. Ana barımız Allah Taala razıçılık surap atabız. Allah Taala'nın hidayatı suraylı. Neni surayız? Hidayat. Hidayat demeslerge aytып berdim. Özümüzge hidayat suraylı. Bala çakabızga, elibizge, bir tuğandarыбызга, bardıq adamzatga hidayat suraylı. Ya Allah hidayat ber. Hidayatga gelebi gelmeybi? Birok siz hidayatın duasını kılgan üçün sizge soğuk berdi. Kimge Allah hidayat beret, Allah özü bilir. Al sizden menen suramaydı Allah Taala kimge beret, kimge berбейт. Birok siz hidayatı duasını kılıp atasızbı? Oşon üçün sizge soğuk berilir. Amin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala acayip bir ayet aytar. Bakara suresinde. İnnellezine kafaru sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Kafirlar Allah'a bari sen onları korkutasın mı, korkutpaysın mı? İman getirişpeyt deydi. Uğup durunuz sözde. Kafirlik kılganlar, innellezine kafaru, kafirlik kılganlar. Peygamberimiz Allah Taala aytып атат. Sevaun aleyhim, Allah'a bari enzertehum em lem tunzirhum. Sen onları Allah'ın azabından korkutasın mı, korkutpaysın mı? Allah'a bari la yu'minun, iman getirişpeyt. Allah'a bari sana bari degen jok. Uğup durunuz. Bu жерде bir danışmanlık var. Tonki nerse var. Peygamberimiz Allah Taala aytып атат Kur'an'da. Sevaun aleyhim, aleyk degen jok. Аларга баары, саңа эмес. Мунун мааниси кандай? Алымдар айтышат. Алар иманга келеби, келбейби? Сен коркутканың үчүн, дават берген үчүн сага согуп бериле берет. Аллахым. Түшүндүңүздөрбү? Аллахым. Ал келеби, келбейби? Сизге кызыктырбайт. Сиз канча 10 жол дават бердиңиз. 10 жол келген жога, бирок 10 жол согуп аласыз. 100 жолу бердиңиз бошого, 100 жол аласыз. 100 жолу келген жок. Кызыктырбасын. Бирок сиздин мээнетиңиз текке кетпейт деген сөз. Инналлаха шакирун алим. Allah Taala kadırdan, Allah Taala meynetin, bendenin meyneti tekke getirmeydi Allah Taala. Allah Taala bilücü, kaysi niyet menen siz davat berip atasız, kaysi niyet menen namaz okup atasız, kaysi niyet menen oruza karmap atasız. Niyetlerdi oңдойлу, niyetlerdi oңдойлу. Kayra жаңылап түздеп турайлы. Ulu, büyük, öte çoğun, keng niyetlerdi kılaylı. Kolunuzdan gelmegen niyetlerdi. Allah'ın kolundan geledi de, benim kolumdan gelmese de. Bütkül adamzatlı hidayatı niyet kılsam, men жетпесем деле, Америкага жетпейм, Afrikaga, Австралияга, бирок ошолордун хидayatын ниет кылсам, Алла мага бере берет ал. Алла субханаху ва таала кадыр зат. Ошон үчүн иншалла эмне сурайлы? Кечиримдүүлүк сурайлы. Алланын ыраазычылыгын сурайлы. Хидayatын сурайлы. Хидayat эмне экен? Туура жол. Я Алла, туура жолго сал, мени адаштырба. Ушинтип сураңыз. Алла, мени туура жолго сал. Мени туура жолго бекем кыл. Тайгалантырба. Роббана ла тузи кулубана ба'да ид хадайтана. О Раббым, хидayat бергенден кийин биздин жүрөгүбүздү кыйшыйтпа. Не кылба? Биздин туура жолдо менин жүрөгүмдү кыйшыйтпа.
La tuzi qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Özüңдүн алдында райымдуулугуңду я ыроло. Алла Тааланын райымдуулугун сурайды. Нени сурайды дагы? Райымдуулугун сурайды. Алла Тааланын райымын. Аллахым архамди. Аллах пайгамбарыбыз bir namazın içinde Allahu Ekber kanca жыл Allah'ın rayımdığını suraydılar. Allah'ım aftahli abvaba rahmetik. Meçitte yürü atanda ne de atağız? Rayımdılıktın eşitlerini aç. Allah Teala'nın Ar-Rahman, Ar-Rahim Kur'an-ı Kerim'de bu alamda jaratıp bütün alamdığa maktoo Allah Teala'ga gana olsun dep, jaratkan Allah Teala'ga olsun dep. Ar-Rahman, Ar-Rahim birinci sıfatlarını aytты. Ekoten rayımdılık деген сөзден çıkar. Ar-Rahman, Allahu Ekber. Ar-Rahim, öte meyrimdi, çeksiz rayımdı. Allah'ın meyrimin çeği çok, rayımının çeği çok. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Çünkü Allah'ın rayımdığını sırayla Allah'ım arhamni dep. Allah'ım arhamni dep. İki bayağı aytkanız, hatta hep oturağız mı saçında? İki atmışlar. Allah'ım mağfirli, varhamni, va'afini, vahdini, varzukni, vacburni, varfa'ni. Жеті dua aytılır. Bir rivayetlerde 5 aytılır. Oşonun birisi ya Allah bana rayımdılık kıl dep. İnşallah bana rayımdılığın Allah Teala'nın rayımdılığın eşiklerini sorağınız. Bizim жүрегіміз uğup durumuz. Adam balasının жүрегі emne için ibadetке tartılбайт? Rayımdılıktın eşiği açılgan жоқ ağa. Rayımdılıktın eşiği açılsa жүрегі tartılады эле. Мечитке кирип атканда райымдылыктын эшигин аш деп сурап атабыз. Эмне үчүн? Жүрөгүбүзгө я Allah ibadатка кызыгуу болсун. İbadetка берилүү болсун. İbadetка көңүлү ток болсун. Түшүнөсүзбү? Чыгып атканда мечиттен кантебиз? Аллахумма инна асалука мин фадлик. Я Allah, сен айкөлдүрүң ырыскыңды сурайын деп чыгып кетебиз. Киргенде райымын сурап киребиз. Чыкканда ырыскысын сурап чыгабыз. Мечитке киргенде райымдылыгын сурап киребиз. Чыкканда ырыскысын сурап чыгабыз. Себеп дегенде киргенде эң бизге керектүү Алланын райымы. Чыкканда эң бизге керектүү Алланын фазыл карамы. Фазыл дегени Алланын айкөлдүрүгү. Алланын айкөлүн сурайбыз. Я Allah, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ya Allah, айкөлдүрүүңү сурайм. Ошо айкөлдүрүүнүн бир бөлүгү ырыскы болуп эсептелет. Ырыскы болуп эсептелет. Макулуу туугандар, хидаятта сурайбыз. Алла субханаху ва тааланын райымын сурайбыз. Allah, мен жаным алып атканда мага райым кыл. Не дейбиз? Ya Allah, men janımı alıp atkanыңda bana rayım kıl. Rayımdılığına bölö ya Allah, rayımdılığına bölö. Men janımı alıp atkanыңda. Meni ya Rabbul Alamin, meni juunturup kepindep atkanda bana rayımdılık nazarını sal. Bana rayımdılık nazarını sal. Ya Allah, men janazamı okulup atkanda bana rayımdılıktın ya Allah nazarını sal. Bana rayımdılık kıl ya Allah de. Kabırga koyganыңda surak берген учур келгенде, мункар накил келгенде, ошондо мени райымдуулугуңа бөлө я Allah, райымдуулук кыл мага. Кабырдан тирилгенде, кыямат күнү махшарга чогулуп атканда, мага райымдуулук кылгын я Allah. Райымдуулук назарыңы салгын я Allah. Бейишке райымдуулугу менен киргизет. Дозокко адилеттүүлүгү менен киргизет. Неме экен? Allah бейишке эмнеси менен киргизет? Райымдуулугу менен киргизет. Пайгамбар айткан, бирөөңөр дагы амалыңар менен бейишке кирбейсиңер. Баардыгыңар Алланын райымдуулугу менен киресиңер. Siz dağı Peygamber ova men dağı degen daşı. Biro manga Allah Taala'nın rayımdılığı basıp kalgan, jagap kalgan üstümden diye. Biro Allah Taala dozokka kirgizgende adilettүүлүгү menен kirgizet. Jaman görüp zulumduk menен emes. Vamallahu bizdallam lil ibad. Allah bendelerge zalim emes tuganda. Adilettүүлүгү menен. Öz ошондой иштерди кылдыбы дозокко ылайыктуу? Adilettүүлүк. Татыктуу болсунбу? Татыктуу болсун. Кире берсин дозокко дейт. Ошон үчүн Allah Taala'дан rayымдуулук сурайбыз. Дагы эмне сурайбыз? Кечиримдүүлүк сурадык, түшүнүктүү болду, Хидаят сурап атабыз, Разычылыгын сурап атабыз, Райымдуулугун сурайбыз. Несин сурайбыз туугандар? Райымдуулугун сурайбыз. Жараткан Алла Таала. Оюмча иншалла бүгүнкү жетиштүү да, көбүрөөк болсо көп нерсе эстен чыгып кетпесин. Ана биз башында аялдар укпай калдыңыздар окшойт. Биз эркектер менен бүгүн бир зикир жаттадык. Силер да ошо зикир жаттап алгыла. Субханаллахи ва бихамдихи. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Tavaf kılıp atkanda oşunu aytыңыз. Kayra oşunu 1000 жол айтып коюңуз. 1000 жол. Ana. Бирок маани берип айтыңыз. Эптеп септеп эмес. Маани берип, көңүл буруп. Subhanallahi ve bihamdihi. Экинчи бөлүгү бар. Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат.
Kalimatan, iki söz var. Öy tuğanlar, iki söz var. Ekele söz. Hafifatan alal lisan, tilge ayavay jengil. Sakilatan fil mizan, tarazada öte salmaktı or. Ertege sizni tarazаңыз тартылып атканда, атаңыздыкы эмес, апаңыздыкы эмес, аялыңыздыкы, күйөөңүздүкү эмес, өзүңүздүн таразаңыз тартылып атканда, ошо таразаңыздын сооп жагын баса турган салмактуу ушу эки сөз. Сакилатан фил мизан ва хабибатан илар рахман, Аллага сүйкүмдүү. Мээримдүү Аллага ушу сүйкүмдүү экен ушу сөзчү. Башка сөздөр сүйкүмдүү жок. Кайсы сөз Аллага жагат? Сиз ушуну сүйлөңүз. Кайсы сөз Аллага жагат? Мааниси кандай? Ким ошо сөздү сүйлөсө, ошону Алла сүйүп калат деген сөз. Ошо кишини Алла жакшы көрөт. Эркек болсун, аял болсун, кичинекей болсун, чоң болсун, айырмасы жок. Ким ушул сөздү сүйлөсө, ошол Алланын алдында сүйкүмдүү. Анткени бул сөз сүйкүмдүү. Түшүндү? Ошон үчүн иншалла субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Нары бери басканча эле. Мени таспих болсо болбой эле койсун. Бирок тилиңиз менен айта бериңиз. Лифтке чыгып атасыз, тамактан алдын отурасыз, тамактан кийин автобусту күтүп отурасыз, дааратканада очередь кезек күтүп отурасыз. Сиз эч кыжалат болбоң. Сиз зикирди баштап коюңуз бияктан. Бул өзүнүн сааты келгенде кетебиз. Бирок сиз бекер отурбаң, кыжалат болбоң. Сиз ошо зикир кылбагандыктан шайтан кыжалат кыла берет. Ана мындай экен, кыйналып кеттим, автобус жок, курсагач, жыглайын деп калдым. Ар биринде ананы көр, буну көр. Бул шайтандын азгырыктары бардыгычы. Шайтандын кол салуулары да. Зикир кылсаңыз, сиз кол саласыз ага. Зикир кылбасаңыз, шайтан сизге кол салат. Түшүнүктүү? Ошон үчүн иншалла, сиз иншалла биз зикир чоң коргон болуп аткандан кийин Яхья алейхиссаламга Алла Таала айткан: "Яхья, мен сага 5 нерсени осуят кылып коёюн, бекем карма." Ошонун бирөөсү зикирди бекем карма. Бунун мисалы мындай: бир адам душмандан качып бараткан. Качып барадан душмандан, мына өлтүрөйүн деп калышты душмандарчы. Караса эле бир чек бар экен, кирип, жаным тынды деп сакталып калганда, ошо зикир деген. Адамдар аркасынан кууп жөнөгөн душмандар шайтан деген. Чек кандай душмандардан сактап калгандай, зикир сизди шайтандар ушундай сактайт деген да. Пайгамбарга айтып атат Яхья алейхиссалам. Жана үммөтүңө айтып кой ушуну кылсын деген. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа зикирди бекем карманабыз, иншалла Кудай кааласа. Вообще кыжалат болбоңдар. Настроениени ачкыла. Ачка болсоңуз дагы, кичине баш ооруп атса да, ич ооруп атса, тиш ооруп атса да, кызыктырбай. Мен улуу жерде жүрөм, ыйык жерде жүрөм. Алхамдулилlah, Алланын райымына бөлө турган Алла Кур'ани Каримин түшүргөн. Вообще Меккеге келгенде, тим более Рамазан айда кыжалат деген болуш керек. Ааламда асман түшүп кетпейби? Кыргызстандан бери тияк бияк кичинекейде азырында телефондордон азырмат кыжалатчылыкка себеп болуп калат да. Чала коет бирөө үйүнө, баласы ооруп атат, атасы ооруп атат, тигиндей ооруп атат, ана мына проблемалар. Таштап коюңуз. Мейли. Биз кош көңүл эмеспиз, аларга дуа кылыңыз, бирок сиз кыжалат болбоң бу жерде. Сиз бул жерде алхамдулилlah Алла Тааланын эң улуу жеринде, Алла ант ичкен жери, Алла тандаган жер. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга төрөлгөн жер ушул жерди тандаган. Пайгамбар ушул жерде төрөлгөн. Кудай кааласа эртеге да кичине сыйдаттан айтып берем. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны кандай болгон, кандай пайгамбарыбыз кандай сыпаттарын айтып берем буюрса, ошо сыпаттарын биз эмнени алып кетишибиз керек. Анан кошумча иншалла суроолоруңуздар болсо дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Макулбу? Азыр иншалла бир толе убакыт болуп кетти окшойт. Мына жерде бая бир суроо турат эле. Так, Аллахумма салли ала Мухаммад. Мен эсимден чыгып телефондон окудум эле кам. Кийин жооп берип коем. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Кезекти суроого. Assalamu alaikum ustaz. Men so'rayapman, shaytonlar bu Mekka Medinalarda bo'ladi shaytonlar. Ya. Shaytonlar bo'ladi Mekka Medinalarda. Shayton bardıq жерде бар, тугандар. Shayton адамдын канында жүрөт. Majraddam деп коет, кан жүргөн жерде бар. Албетте алсыраганы башка. Shaytonlar бардық жерде бар. Дальше, Катыгыраак айтыңыз сурооңузду. Телефонда киргенде 2 ракат. Тавафпы? Харамга кирген, өзү бүткүл мечитке киргениңиздерде тахиятул масжид, мечиттин 2 рекет намазынын акысы бар. Ошону окуш керек. Бүткүл дүйнөдө кайсы мечитке барсаңыз деле, харамга барсаңыз деле ошол бар. Бирок анан карап туруп, бияктын тахиятул масжид, мечиттин акысы таваф деген хадис бар. Бунун мааниси мечиттин акысын окубай койгула деген эмес. Просто афзалын айткан. Несин айткан? Афзал. Кайсынысы артыгыраак? Таваф артыгыраак деген да. Ошон үчүн Мекке Кабага киргенде 2 рекет мечиттин акысын окугандан көрө таваф кылган афзал.
жакшыраак, сооптуураак деген сөз. Бирөө окуса боло берет. Түшүнүктүбү? Qancha жол болса iş керек. Таваф деген мындай, бир тавафта 7 тегеренүү бар. 7 жолу тегеренгенде шалт деп коет. Ашват. Ошо тегеренгенди бир таваф болуп эсептелет. Качан сиз 7 жолу тегеренсеңиз, болду. 2 рекет, андан кийин тавафтын акысын окуу важип. Качан окубайсыз? Чак түштө, күн батып атканда, асырдан кийин, күн чыгып атканда, таң аткандан күн чыкканга чейин. Ошо 5 убакта макру, ошол убакта тавафтын намазын окубайсыз. Мисалы асырдан кийин таваф кылып калдыңыз да? Асырдан кийин чүндасарбы? Азыр шамга чейин убакыт бар. 2 рекет окуш керек эле. Азыр окуймбу? Жок. Шам намазын окуйсуз, анан кийин окуйсуз. Түшүнүктүбү? Так, дагы суроолор. Мен ортунан истихара намаз окупачы бир чечимге келгенге айтат. Чечим болсо бир Жок. Бирөөнүн аркасынан бирөө истихара намаз окубайт. Ал өзү окусун. Өзү окусун. Умра тирүү адамга умра кылса болобу деп атат. Мындай тирүү адамга атап умра бизде шариятыбызда жок. Бирок мындай, бир умра кыласыз, нафил умра деп коет. Макулбу? Бир ниет кыласыз да умра кылып, ошонун сабабын тирүү адамга багыштасаңыз боло берет. Бизде умра бадал деген дагы жок. Хаж бадал бар, умра бадал жок. Хаж бадал деген бир киши ооруп келе албайт коляскада. Же бу дүйнөдөн өтүп кеткен. Ошонун ордуна ажылык кылып койсо болот. Шариятыбызда бар. Бирок умра бадал. Ошонун ордуна умра кылса болот, умра андай жок. Анын жолу мындай бар. Кандай? Бир умра кыласыз, Таныимге чыгып келипчи, ошонун сабабын өлгөндөргө дагы, тирүүлөргө бардыгына багыштай берсеңиз боло берет. Бүттүбү суроо? Түшүнүктүү болдубу? Ооба же жок деп койсоңор э? Же ооба эмес, же жок эмес. Же совсем курсаң арачып калган, же болсо вообще ноль болуп калгансың. Ошо кишинин ооба же жок дейт адам. Суроону берип койсоңор да унчукпа. Максаты суроо. Давай суроону бере бергиле. Таравих менен витр важип бияктан кантип койбуз харамдан? Таравих менен витр важип угуп алыңыздар. Меккедеги таравих бар го? Бүткүл Каабанын имамы шектенбей окугула. Алхамдулилlah, баары жакшы болот. Мейлиби? Булар да мазхабта дагы Хамбали мазхаб боюнча. Витрди ушу 3кө бөлүп, то есть мына 2ге бөлүпчү. 3 рекет витр важип биздики 1 салам менен болсо, булардыкы 2 салам менен. Ошондой да хадисте бар. Түшүнүктүбү? Ошончо окуй бересиздер, эч нормально. Макулбу? Эгерде бирөө жүрөгү мындай нормальный болбой атса, кайталап алсын. Проблема жок. 10 рекет окуду, харамданбы? Же болсо бул жерге келип, дагы 10 рекет окушсун. Андан кийин дагы 12 рекет окушуп окусун. Буякта эшиги ачык ибадат кылганга. Жарышканга машаалла жол ачык. Түшүнүктүбү? Эгерде бирөө ушу мен 10 рекет чарчап калдым, 10 эле болду. Болду. Энди мен алхамдулилlah таравихтин бардыгын окуп бүттү. Табият жакшыбы? Алхамдулилlah ошондо дагы 10 окуңуз. Андан кийин иншалла, мисалы ошон таравих бүттү да, эми кыямул лайл деген бар. Тахажжудту 4 рекеттен 12 рекетке чейин окуңуз. Всё. Эч ким кой дебей. Түшүндүңүзбү? Витр важипти азыркындай көңүл ток болуп атат, кайтарып алыңыз. Так, бирок мына ушулардын витри ошого катышыңыз. Ал себептен витрде дуа болуп атабы? Колду көтөрбөй эле туруңуз, колду көтөрбөй эле. Анан кайра эле амин дей бербеңиз. Жүрөгүңүздөн амин деңиз. Тилиңиз менен унчукпай туруңуз. Бизде кичине ушундай моменттерде тонкийраак да. Даже жумада хутбада отурганда да тиякта дуа кылса, бизде амин дей бербейбиз. Мабсутта имам Сарахси рахматуллахи алейхи айтат, даже амин дебей отургула, аминди тил менен айтпай отургула, жүрөк менен амин деп отургула дейт. Не дейт? Түшүндүңүздөрбү? Аллахым кабыл кылсын. Дагы ким суроо бар? Мешітке кіргенде еткаф ниетінде кірген өзі бе? Ол жерде ұқтасақ болу, еткаф ниетінде кіргеннен кейін. Жоқ. Харам нәтижесі болу ұқтағанға? Ұқтағанға болбойды. Қачан ұқтағанға болады? Ақырқы 10 күні. Ақырқы 10 күн, Рамазан айдың ақырқы 10 күні келеді. Ошоны ал этикафты сүннет этикаф деп коет. Азыркы этикаф ол жөн эле мындай нафил ниет эле этикаф сообун алайын деген укташ үчүн эмес ал. Сизге түшүнүктүү болдубу? Азыркы этикафта угуп алыңыздар. Булар нафил этикаф. Бул нафил этикафтын ичине кирип алып мечитке уктаган болбойт.
Сүннет этикаф болот. Ал Рамазан айдын акыркы 10 күнү болот. Ошондо киресиз дагы чыкпайсыз, ибадат кыласыз, анан кечкурун болгондо уктап каласыз. Так, намаз, каза намазды асырдан кийин окуса болобу дейт. Болот. Каза намазды асырдан кийин окуса болот. Аялдардан келген суроо экен. Ассалаумалейкум. Неме? Устаз, азыр ихрамсыз кабанын ичине киргизбей атпайбы? Ооба. Мисалы, биз мына кылбай туруп эле жөн эле ихрам кийип барып тавап кыла берсек болобу? Алдамчы болосуз, алдамчы. Жүрөгүңүздө сурасаңыз айтат, точно айтат. Мына угуп алыңыздар. Андай кылбагыла. Андай кылбагыла. Ошол жерде бизге окшогон, мисалы азыр биз Мединадан келдик да, биз умра кылдык да. Эми ушул жердегилер баардыгы ихрам кийип алып кирип алса, биз кантип умра кылат элек айтыңчы? Жиниңиз келеби, келбейби? Келет. Силер кылдыган чыгып турбайсыңар, биздер нормальный кылып алайлы дейсиң да. Турабы? Худум ошондой. Азыр сен базы ушул жерде баарыбыз барып алсак. Азыр Мединадан азыр мисалы Кыргызстандан бир жамаат келет. Болгон ошо 30 орун эле бар. 30 орунду биз алып алганбыз. Мындай кичине логикага эле салсаңар, ошончо бул жактагы Саудия Араб бадышачылыгы, ажылык министрлиги, Шуунул Масжидил Харам алымдар бардыгы бирдегиден фатва чыгарган. Бир жолу кылдыңбы, башкаларга мүмкүнчүлүк бер дагы, сага экинчи этаж. Сага үчүнчү этаж. Эгер ушунчалык эле Кабанын тегерегинен ихрам менен кылгың келсе, таниинге бар дагы, Алланы алдабай, буларды дагы алдабай кыла бер. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Ооба же жок деп болду. Ооба. Машалла. Түшүнбөсөңөр суроо, экинчи суроону кийин бересиңер. Бирден берели азыр. Намаз сажда калганда көз ачык турабы? Көздү ачык турат. Саждада көздү жумбайсыңар, көздү ачасыздар. Бирок эгерде ар жака ой пикир чачырап атса, көздү жумса дагы болот.